Мыйзам ченемдүү. Себеби ошо Кыргызстанда бир 50 жылда мисалы ошо кылымдын ортосунда мисалы Исхак Раззаков дагы мына Өзбекстанда ЦКнын секретары болуп иштеди. Бул оңой эмес, ЦКнын катчысы болуп Өзбекстанда иштеп, бизде биринчи секретарь канча жакшы иштерди калтырды артында. Исхак Раззаков, анан кийин мына аябай Турдакун Усубалиевич, алып адамдар да все-таки Турдакун Усубалиевич деле өзүңүздөр билесиздер, 90-жылы биринчи менин оппозиционерим болуп, парламентте 2 аксакал отурду, 2 оппозиционер. Бүт кадрлар ошо парламентте, мен ошо жарым жумуш мезгилин ошо парламентте отурчумун, разъяснение берип, убеждать этип ошол. Бирок мен өзүңүздөр билесиздер, бир таш ыргыткан жокмун өткөнгө. Экөөнү бирдей аксакал деп сыйладым. Туура Турдакун Усубалиевич мамилесин өзгөрттү кийин. Мамилесин өзгөртүп, кийин мага жакшы мамиле жасап калды. Абсамат Масалич өзгөрткөн жок. Бирок баары бир 2 аксакалды сыйлап, урматтап, экөөнү тең машина берип, дачаларын берип, үйлөрүн берип, ошентип мен бир мындай эметкен жокмун. Өткөнгө бир таш ыргыткан жокмун. Менимче ошол Абдикерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Исхак Раззаков акыркысын алалычы, ал Айтматов, Тургунбай Сыдыковтар, эми булар баягы жазуучулар, окумуштуулар, булар өзү маданият чөйрөсүнөн. Менимче ошондой Кыргызстанга азыр ошондой лидер керек. Ошондой лидер. Бирок Айтматовдун деңгээлиндеги бир лидер керек. Кыргызстандын элин кандайдыр бир баш болуп буруп, бир созидательный жака буруп кетиш керек да, созидательный жака. Ошондой мына Айтматовду 60-70 жылдары элээрчиди эле. Кадимгидей туурабы? Он был такой авторитет, кандай десек, моральный авторитет. Мына бүгүн ушу Айтматовдай моральный авторитет жок да, вот наша беда. Пайда болуп келди дагы, сиздин оюңузча? Билбейм, мен акыркы 9 жыл сыртта болуп калбадымбы, анан аны ичинен байкаш керек да. Менимче ошол туура болсо, мына 40-50 жыл деген туура болсо, эгер дүйнөдө деле ошо карабайсыңар, мына мисалы ошо Черчилльдерден кийин жанагы Плеяда келди, анан бир 50 жыл, мына ошол 10 жылдарда пайда болот дүйнөдө. Ошондой лидерлер пайда болот, ошо Деголдой, Аденауэрдей ушундайлар келет сөзсүз. Бул жана биздин акын Омаровдун жазганы бар эмеспи, таланттар үйүрү менен келет деп, ошо үйүрү менен келет турбайбы, булар бир өзүнчө бир толкун болуп келет экен да. Анан менимче ушу жакынкы жылдарда 20 жыл, 100 жыл өтөт, Абдикерим Сыдыковтардан, Жусуп Абдрахмановтардан. Менимче Кыргызстанда ошондой бир жаңы толкун пайда болот деген менин үмүтүм бар да, ошондой өсүп чыга келет деп. Анан бирок бир нерсени айткым келет, ушул сурооң абдан саясий мааниси бар суроо да. Эми ошо лидерлерди кантип көрүш керек? Кантип ошолорду табыш керек, даярдаш керек ошолорду. Менимче шайлоонун системасын өзгөртүшүбүз керек. Мына мындай айтар элем, мына 89-жылы мен академиянын президенти болуп иштейм. Эч саясаттан алысмын. Ал кезде жаш кезим дагы, илимде пландар көп, ушундай көп ишке ашырам деген ойлор менен иштеп жүргөм. Анан бирок ошентип Михаил Сергеевичтин жанагындай саясаты башталып, 89-жылы андай шайлоо башталып калды. Анан мени деле академиктер, сен деле шайланышың керек, президент, кошуна мамлекет президенттеринин баары академияны шайлап атышыптыр. Биз келмегенбизде беле академиктер сүйрөп барып эле мени бир округка жазып салышты. Ошондой шайлайбыз деп эле. Анан шайлап алышты. Ал жерде бир 4-5 конкурент менен барып. Анан шайланып калдым. Анан
Тиги жерден жана ким сөз сүйлөй алат деп чыгышты. Айтматов жок, мен тиги Горбачевдун советниги, мен тияка бияка барышым керек, мен дайым отура албайм, андан көрөк сүйлөйт десеңер мына Акаев жаш, Акаевди шайлап алгыла деди. Анан жогорку кеңешке шайлап коюшту, ошо отуруп сүйлөп берип турасың деп. Муну айткан себебим кандай? Ошо биз кийин мына партиялар пайда болду. Эми партия баарын көрүштү эл. Партиянын баары азыр в лучшем случае клуб по интересам, в худшем случае жөн эле группировка болуп калышты. Группировка клуб дегеним мына мисалы акчасы бар адам барат да клубка төлөп жазылгандай эле азыр партияга кирип атышпайбы? Айтып атат, баланча 1000 алып кел доллар. Сени сразу партияга алабыз, анан депутат шайлайбыз деп. Эми мындай шайланган депутаттар эч качан элдин кызыкчылыгын талашпайт, туурабы? Анан ошондуктан мен акыркы шайлоодо ушуну түшүнүп, бирок мен ката кетирген жерим бүт 100% ошо эл шайласын деп, партияларга да бир балким 25-30% калтырыш керек беле, пропорция болуш керек. Азыр бүт партийный список менен кетип атпайбы? Анан булар элдин алдында эч кандай жоопкерчилиги жок. Жок себеби партиянын жетекчилери да жооп бербейт, мүчөлөрү да жооп бербейт, депутаттар дагы баары эле, президент да жооп бербейт, парламенттик республика, парламенттен сурагыла деп президент отырат. Мое дело достойно быть символом Кыргызстана, я достойный символ Кыргызстана, вот я красавец. А калганын бүт парламенттен сурагыла, мы парламентская республика деп. Ошондуктан азыр менимче жанагындай пропорциональный системага өтүш керек. Ошондо элдин ичинен жанагындай сөзсүз жанагы байгеде суурулуп чыгат го, кээде белгисиз жылкы утуп келет. Белгисиз аргымак биринчи келет, утуп. Ошондуктан мен ойлойм, ушу сөзсүз бир 50% партия, 50% эл шайлайбы. Сөзсүз элдин элегинен өткөзүш керек. Ошондо жана лидерлер пайда болот, сөзсүз. Мына 89-жылы карабайсыңарбы? СССРда ким көрдү эле? 89-жылы вдруг жанагындай биринчи съезд чогулганда ушунчалык яркий лидерлер келип чыкты. Собчак. Мисалы, Собчакты ким мурун партияны списокуна ким алып барат эле? Эч ким жолотмок эмес, эч жерге ошол жерде профессор болуп жүргөндө эле тааныш болчубуз. Аны менен Ленинградда илгери эле. Анан кийин мэр болгондо мен ошо 290 жылдыгына чакырып, ана эмеде съездерде дагы бирге болуп жүрдүк. Оратор ушундай, мына ушундай алып чыкты. Ошо шайлоолор алып чыкты. Конкурентный ошондой. Менимче ошо 50% как минимум, а вообще 70, 2/3 ошо пропорциональный система менен шайлаш керек депутаттарды. Эми парламентский республика болуп калдык да, туура. Ошондо элдин элегинен анан кийин менимче келип чыгат. Туура, ошондо деле азыр байлар барып сатып алат, тигинтет мынтет, бирок ошондо деле илгери деле ошондой болгон, бирок ошондо деле ошонун ичинен жанагындай таланттуу лидерлер болсо суурулуп чыгат, сөзсүз чыгат менимче. Ошондуктан менимче ошо журналисттер катары ошо пропаганда жасап, элдин пикирин өзгөртүп, мына шайлоо системасын эл талап кылыш керек да азыр. Туура, азыркы партияларга эч кызыкчылыгы жок, алар баргысы келбейт. Азыр абдан жакшы система уюштуруп алышты, ушул эле партиялар кала берет. Каалаган адамдарын чогултуп алышат. Бизнесмендер акчасы менен азыр каражаты барлардын баары там первых рядах. Ошентип элдин кызыкчылыгын көздөгөн, мындай бир алыска ой жүгүртө алган, жанагындай бир улуттук идеяларды изилдеген, ошондой келип чыгат ана. Кыргыз элине эмне деп кайрылуу айтат элеңиз? Кыргыз эли абдан байыркы тарыхы бар, эң бай маданияты бар эл. Манастай эпосты жараткан эл кайда? Ошондой ченелүү эле, туурабы? Манас эпостун жараткан эл. Байыркы мамлекеттүүлүгү мына
жылдык мамлекеттүүлүгүбүз бар. Ошондуктан кыргыздар көп сыноодан, тарыхтын көп сыноосунан өтүп, өсүп, өнүгүп тарыхта келе жатат. Мына ошол Кытай мамлекети сыйлап келген 1000 жыл мурун туурабы, мына ошол жөнүндө көп тарыхый документтер бар. Россия менен бирге СССРдин доорунда деле Кыргыз Республикасы ошол жоон ортонун ичинде келди. Таланттар менен, мисалы Айтматов, Бибисара Бейшенали, Миңжилкыевтай таланттар бардыгы эле республикада боло берген жок, туурабы? Ошондуктан кыргыз элинин келечеги кең. Кыргыз эли сөзсүз, мен ишенем, мына жаңы таланттарды, жаңы лидерлерди, жана Исхак Раззаков жөнүндө айттык, Абдикерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, ошогон лидерлерди дагы жаратат деп мен терең ишенем. Ошондуктан кыргыздын келечеги кең. Эми азыр туура мына акыркы жылдарда ошо төңкөрүш болуп, революция болуп, көп кыйынчылыктар, экономика азыр соолуп турат, көп кыйынчылыктардан өтүп атат Кыргызстан. Мына парламенттик бийлик жакшы башкара албай атат, балким эртерээк өтүп кеттик деп. Мен башынан эле ошондой эсептегем. Парламенттик бийлик азыр мына СССРдин составындагы республикалардын Прибалтика эле болбосо эч бири даяр эмес азыр. Ал Кыргызстанга гана эмес, ал просто даяр эмеспиз. Ошондуктан бул волюнтаристтик, баягы Никита Сергеевич Хрущев ушундай проекттерди ишке ашырчу эле. Ошондой проект болуп кетти да. Бул волюнтаристтик проект болуп кетти, бул ката болуп кетти. Эми бирок ошону иштетип кетиш керек максат. Ошондуктан мен кыргыз элинин келечеги кең деп эсептейм. Анан мындан зор кыйынчылыктарды жеңип, өсүп, өнүгүп келген. Ошондуктан бул кыйынчылыктар дагы өтөт. Анан Кыргызстан ошол Орто Азияда өсүп өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин бири болот деп мен терең ишенем. Жаңы лидерлерди алып чыгыш керек. Жанагындай жаңы улуттук идеяны жараткан, жанагындай жаңы программаларды, созидательный, жаратыш программаларын иштеп чыгала турган, кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиле түзө турган ушундай лидерлерди алып чыгыш керек. Жакынкы шайлоо булар баары элдин колунда. Ошол шайлоодо ушул биринчи улуттук кызыкчылыкты, өлкөнүн кызыкчылыгын биринчи иретке коюп, ошону менен ошол аркылуу жаңы бийлик жаратыш керек, жаңы лидерлерди алып чыгыш керек. Ошондо өсүп өнүгүп туура жолго түшүп кетет деп мен